Assalamu alaikum mekendештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Жаныңыздар тынчпы? Бала бакыра, жумуштар баары жакшы. Жумаңыздар марек болсун. Бүгүн 14 август 26 жыл. Мен азыр турган жерим штат Мейн. Мейн деген бул эң Канада менен чектешкен, токой аралашкан, ушундай кышында сайбай сууп болгон, адам аз жашаган штат. Мындан кийин Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Коннектикут жана башка ушундай майда штаттар бар. Ана Нью-Йорк ошонун жанындагы штат. Мен азыр мондой шаймандар жүктөп атам. Бул болсо жакынырактан көргөзөйүн. Бул биз диска деп койчу элек го, жерди майдалаган турган. Ошондой экен. Карагыла. Мында бир аз мындай тиштери бар. Ушундай 8ди жүктөйт экенмин. Азыр могу жака 2ни жүктөдүм. 1-2. Могу жака дагы 2ни жүктөп атат. 4. 8ди каяка жүктөйт десем, булар үстүнө жүктөйт экен. Азыр үстүнө мындай темир коюп, баягы П формасындагы темир коюп, темирдин үстүнө жүктөшөт экен булар. Анан муну мындай тракторлор тартат экен. Мен азыр бул тракторлорду бул мында бир караганда бир поезддин несине окшогон экен. Баягы поезд ремонт кылгандар ушундайлар менен жүрөт эле. Бул гусеничный болот экен. Мунун гусактары дагы ал жакта турат. Аз көргөзөм, мына жакта айланып гусеничный. Анан бул алды култануу экен. Мен ачып көргөзөйүн десем, жапжаң боюнча 26-жылы чыккан. Анан мен болсо бул могу жактан байкадым, алдына кардон тосуп коюптур. Анан кардону жокторду мына жерде турат. Карасам, не менен башкарат экен. Жөн эле бир эле жостик менен экскаватор сыяктуу эле. Экскаватордун да алдында түрткүчтөр бар. Мунун бир эле мына жостиги бар экен. Ал жерден көрүнөт болуш керек. Мындай болгон. Бир эле жостиги бар экен, көрдүңөр. Наракта планшет. Болду. Ошол эле. Анан бул гусактары илинет экен дагы. Алдына да бирдеме түртө турган бар экен. Бул негизи азыркы мен көргөзүп аткан мына булар. Ошол арка жагына илинет экен, мына арка жагына. Аркасында кошумча бактары дагы бар экен. Кошумча бак. Мындай площадка дагы бул ар кандай экен, көрдүңөр. Мындай артында иле турган мындай фаркоо менендер бар экен. Мындай артында багажы менен, мына жака деф куюлат, мочавина деп коет. Жака солярка куюлат. Могу жакта болсо андай жоо экен. Могу жакта дагы ошондой ар кандай бар экен, шыгыл толтура экен. Мындайлар. Анан могу жакта дагы турат, жаңы эскилери бар экен. Мына азыр мага 2-этажга жүктөй турганы мына палетке тизип коюшту. Эки-экиден кылып палетке байлап мындай кагып койду. Муну азыр үстүнө койгондон кийин анан үстүнө жана рампа коюп туруп ошону коет. Экинчиси мынаке. Төртөөнүн ылдыйга, төртөөнүн үстүнө. Мындай болгон кабинасы менендер бар экен. Мындай кичинерээк кабина турат, ушундай. Бул жерде ошондой чогулта турган, сбор кыла турган жер экен. Мына жерде ушунун калган нелери. Не деп коеюн силерге? Гусактарын көргөзөйүн, шаймандарын көргөзөйүн. Булар жүктөп атат, пока мен силерге мында көргөзөйүн. Азыркы мен көргөзгөндүн гусактары могулар экен. Ушулар илеткен да. Мына болсо шаймандар, мына пластиктердин бардыгы ошолорго куралат экен. Мына жакта дагы толтура ушундай шаймандар бар экен. Мындай гусактар бар экен. Карагыла. Айтор. Бул жактан мен бирде келип жыгач жүктөп кетет элем. Жыгач көбүнчөсү жыгач аябай көп, карагай. Анан суу жүктөп кетесиң бул жактан. Бакалашкада суулар бар го 0,5. Ошондойлор жүктөп кетет. Анда мен мурун закрытый трейлер тарткан учурда ошондой неме жүктөп кеткенмин. Закрытый трейлер жүктөгөндө ошондой не жүктөп кеткенмин, суу. Анан муну менен көбүнчөсү эле жыгач жүктөп кетесиң, рейка, мондойлорду көрүп эле жүрөсүңөр. Ушундайларды жүктөп кетет. Кече күнү мага бир жүк алган, кайра отмена болуп кетти. Ошол жүккө ушундай жыгачтан 16 штук керек болуп, мындан ичкерээк. 10,5 мынчалык жыгачтан, ушундай 2 метрлик жыгачтан 2,20 болсо керек. Ушундай жыгачтан 16-ны алдым эле, $90 болду. Бизде канча жыгачтын баасы? Ошону билгендер комментарийге жазып койгула. Эндүүлүгү момчо бар. Мына ременчелик бар. Где-то бир 7 сантиметр рейкалери, ончалык 7 сантиметр, анан эндүүлүгү мондан бир аз энсизирак болчу. Ошону 16 штукту $90 алдым эле. Жүгүмө барсам, жүгүм мен монда ачык трейлерге жүктөбөйүн деп жүктөбөй койгондо байланыштуу, кайра алып барып магазинге өткөрүп салдым. Бул жерде бир иш кылчу болсоң, например, дрель дейли, же болбосо болгарка дейли, же башка нерсе аласың, кычкачпы, инструментпи,
иштетесиң дагы чегин жоготпойсуң, кайра апарып тапшырып кое бересиң. Адамдар көп эле ушундай окшойт. Жада калса менин угушум боюнча адамдар кийим алат экен, куртка алат экен, бир жака кийип барып келет экен дагы кайра тапшырып койгончулар көп экен. Америкада проблема жок, кайра ала берет. Бизде эле жанагы кайра албайм, анан акчасын бербейм, кармап калам деген биздин эле саясатта, биздин кыргыздардын, орустардын, ошол эле СНГнын мындай өзүнүн эле чыгарып алган саясаты да. Анан дагы бир дегени айтып коеюн. Бул жака мен самолет менен көп учуп калам. Бир штаттан бир штатка көп учам да, наракка биракка учам. Кээде кечигип каласың. Кечигип калсаң, сен самолетиң учуп кетиптир. Давай дептир. Билетти жылдыраттан 1 саат 2 сааттан кийин башка самолетко жылдырып коет, ошону учуп кете бересиң. Кокустан, Кыргызстанда кечигип калсаң, кокуй эле кокуй, уруш, талаш, жаңжал, акчаңы бербейт. Ал күнү калып кеттиң, эртеси күнү учасың. Ушундай го, теле акчаңын 70%-ын алсаң сүйүнөсүң, 30%-ын бербейт. Бул жакта андай эмес. Андай түшүнүк жок. Анан баягы двойной сплошнойлордо өткөндө айттым. Эми азыр бекер турганынча бекер сөз. Двойной сплошнойдон кезип кетсең, бизде жөн эле право решения туда-сюда. Бул жерде андай эмес, пашейсиң, көзүнчө бурула бересиң. Мен бул жерде туруп алып, бул жерде мактаган жерим жок. Просто бизде элдин канын соргон саясат бар да. Элдин канын соргон, ушундай бир элдин акчасын эле, чөнтөгүн эле эсептеп турган саясат бар. Ошол эле Россияда, ошол эле Кыргызстанда, Казакстанда, тем более Өзбекстанда деле бул жакта деле коррупция бар, бирок чоң суммада коррупцияларда анан жолдогу болбогон $50, $100 үчүн булар баягы ишинен кол жууп калгысы келбейт. Ошондой кызылды өтүп кетсең деле штраф келет. Бир $50, $60, $35 кээде стоянкага төлөбөй койсоң, бирдеке болуп калсаң. Прям ошол жерден сага штрафыңы кыстарып коюп кетип калат. Штраф келсе, же болсо үйүңө кат менен келет. Бизде Кокустан ушуна кызылды өтүп кетсең, ДТП болсо айып короого апарып тыгып коет стоянкага. Айып короого алып барып тыгып коет. Айып кородон болсо ана чыгар, мына чыгар болуп отуруп стоянкага төлө, еще аякваторга төлө, дагы бирдекеге төлө болуп отуруп, шымың жок каласың. Өзү кымбатчылык жанга тиип атканда алардыкы ашып түшүп атат өзү негизи. Ошого өзүңөрдүн оюңорду комментарийге калтырып коюңуздар. Мен болсом анын экинчи этажын жүктөп баштаганда да көргөзөм. Мен азыр ылдыйкыларды эки жерден страптарды байлап койдум. Көрдүңөр. Мына жерден мындагычы. Маллары пластмасса, сумкадек. Анан ушул жерде эки жерден тарттым. Бул жагында эки жерден тарттым. Бул жерине келгенде туура келбей калат экен. Ошон үчүн муну колдондум. Урушуна түшүп аткан. Бул жерге болсо аны колдондум. Эми экинчи этажы болсо мындай кылган атат экен. Экинчи этажын. Yeah. Through there. Okay. Pull it down. Бул неме менен кол менен көргөзүп аткандай жинжир тартышыбыз керек. Мен жинжирларды алып койгом. Ошондо ал тартса, анан үстүнө тигилерди коет. Мен азыр ушуларды тартайын, андан кийин силерге дагы көргөзөм. Алдына мыналарды койгон атат да. Көрдүңөр? Алдына экиден койсо, мен мисалы жинжирларды алып койгом, ошону тартабыз. Силерге мындай болуп аткан иштер менен тааныштырып турайын. Карала. Жанагында алып туруп, мына жинжир менен тарттым. Ал жакачы. Бул жака мындай алып. Бир эле жинжир. Мындайынан алып өтүп туруп, эки чекесин. Бул жака элдин бир чекеси, бул жакта ортосуна эки бандер менен тартып салдым да. Мындайчы, зыңкыйта. Эми үстүнө жыгач турбайбы бир кичинекей. Үстүнө жыгач кагып турган үстүнө коюшат. Алдыгынычы. Мынаны ушундай иле турган жери жок экен мына жерде. Мына жерден илип тартыш керек болот. Мына короткий чейин менен бул жерге мындай болуп азыр. Мынаны койсом, мыналарды койсом анан кийин тартам азыр. Наркы бетин көргөзүп коеюн эми силерге. Ушундай кылып иштеп атам, күн кайнап атат. Мына жагында кудда ушундай эле тарттым. Мунун үстүнө ананы койгондон кийин азыркындагы эле страп менен тартам. 2ден 3дөн страп менен тартып коем. Кудай буйруса жакшы болот. Алдындагыларга эч жака качпайт. Бул алдындагылар эки страп деле кармайт. Үстүндөгүлөргө бир 3дөн тартам го дейм. 3дөн страп тартам, эде үстүндөгүлөр сыйлы түшүп калышы мүмкүн аркагачы. Ошондой. Булар утуру койгон, утуру байлап койтам. Утуру койгон, утуру байлап койтам. Ушундай достор. Иштеп атабыз, Кудайга шүгүр деп. Аз да болсо видео көрүп, комментарий жазып, өзүңөрдүн активный экениңерди бир лайктан басып койгула.
mehnetli bağlap sizlerden Allah razı olsun. Hazır emine ikinci etajını жүктей тұрған болды. Екінші этажын. Молларға жым-жыр тага элекмин пока. Бұл араздын о жақ тагып бүттім, ушул жакты жүктөп алайлы дейт. Андан кийин бияк тагам. Жынжырларды. Көрөбүз азыр. Жүктөгөндөн страп менен ал жактан тартып чыгыйда байлайбыз. Мына чачты кое берип коюпбуз. Аркага байлап коюпбуз. Резина менен түйүп. Ошол учурда жылтырайт го. Күн чыйып кетти. Мында кылып көре турган болот. Наркы бергеттерин карап айдай бер, нары сур, бери сур деп турат да бу. Оңгорчон карабган форклифт деп коет. Форк деген, вилка деген, лифт деген көтөрө турган да, лифт бар го айылда. Немеде, этаж үйлерде. Ушундай деген сөз. Илип көтөрө турган, сайып көтөрө турган вилка деген сөз да. Аны которуп иштедимби? Ушундай кылам да мен. Эксе жүрөнүп алгансың. Аны бирөөлөргө үйрөтүшкө шашасың деп кой. Билбегендер үчүн анча-мынча. Ушинтип койсом, ашша болбостур деген ойдамын. Достар. Экинчи палетти койгон атат өдөбөч. Аркасына да бир палет коюп коюптур. Мында байлаш керек экен. Жол жерде эки жерден тартыш керек да. Кичинекей болсо дагы эки жерден байланыш керек, өзү правила боюнчачы. Эки жерден байланыш керек болот. Бир жерден жеңил эле, бу кыска эле ага көнбөйт. Эки жерден байлаш керек болот. Бардыгын мында кылып чейин менен тартып чыктым. Эртең менен саат 10-да келгем. Саат 1 болот. 3 сааттан бери ушу жүктө байлап телекпиз. Алдына да бир палет коюп койгон. Стреч менен ороп шалпылдатып. Не палетке билбейм. Не бар, кандай кылып тартып байлайбыз. Шуну койсо азыр эки жерден страп менен тартсам, дайым берсе болот. Азыр мына сар кичинекей страп менен аркасынан дагы мындай тартып койдум. Мына жерин өткөрүпчү. Мына жерин өткөрүп туруп, дагы аркага тартып койдум. Азыр арка бетинен дагы ушундай страп берем деди. Алып туруп тартам, алдынан дагы. Алдынан арканы көздөй тартам, ушундай кылчы эки страп, эки жоон страп, эки ичке страп менен. Могу дагы эки страп тартабыз, анага да эки страп тартабыз. Чыгылып полный фул болот экен да. Ушундай достор, ушундай жүк болду, эки этаж жүк болду бул жолку. Мен баасын айтпадым окшойт, буга чейин айттым. Бу видеолор кыска-кыска тартылат да, кийин уланат да. Анан кээде бир сөзүн кайталай берет кесейин деген сөздөр комментарийлер жазылып калат. Эми башта айттымбы, айтпадымбы деп кийин дагы айтып коесуң да. Бир тарткан боюнча эле тартылбайт да бул видеолорчу, көрүп атасыңар. Этап менен тартылат, анан кошулат. Кичине колдон келишинче бир кыркып-сыркып дегендей. Ошо мунун баасы 8,5 миң болду. Кече күнү 8 миң алган жүгүм ат менен болуп кетип, кече жүксүз калгам, бирок барып аракет кылып жүктөйм деп барганда өздөрү жүктөбөй койгондугу үчүн $150 өздөрү компенсация төлөп берди, $150. Анан могу жүктү 8,5 миңге алдым, бирок кечеги 3 миң майл болчу. 3 миң майл деген ал 4800 километр да. Километр менен айтканда бул 2340 экен, бул 3 миң километр. Кечеги 3800 километр эле, бирок кечеге караганда $500 көбүрөөк, 800 километрге, 500 майлга азыраак, 700 майлга. Мындай кичине машакаттары бар экен. Кечегинде эле өзүнө жараша ушундай жумуштары бар болчу. Өзү оңой иш жок, бардыгы кыйыннан да. Силерге жарым саатта тартып байлап жүктөп койгон менен 3-4 саат убакыт, мээнет, тер канча нерв, монун бардыгын эртең жыйнаш керек, алып баргандан кийинчи. Жолдо булар бошоп кетет, токтоп байлаш керек деген сыяктуу да. Ушундай достор. Ошон үчүн ар бир иштин оңой жок, оңой оокат жок. Каерде болсо мамайдын көрү. Бишкекте бир дос бала бар болчу. Каерде болсо мамайдын көрү десек, ал бабайдын көрү деп угуп алыптыр да. Бабайдын көрү деп коет эле. Ушундай достор. Андыктан
Баягы орысча айтканда где нас нет, там лучше дегендей, силер бул жакты лучше деп ойлойсуңар го, жакшы деп. Жаман эмес, жакшы. Акчасы жакшы, ошого жараша тийшиги бар, ошого жараша иши бар, ошого жараша мындай машакаты бар, кыйынчылыгы бар, нерв канча. Жолда аз текшерүүлөр катуу болуп атат. Ошо текшерүүлөргө мындайча айтканда папал болбой, каерде катуу текшерип атса ал жака салбай, ал жактан түнүп өтүп, же болбосо бекинип өтүп, айланып өтүп деген сыяктуу ушундай нерселер бар да. Ушундай достор, эми көбүрөөк сүйлөп койдум окшойт. Азыр эми кой бүттү, тартып байлайын, андан кийин дагы бир көрсөтөм силерге. Кудайга шүгүр, байлап жүктөө бүттүк. Саат 10-да келсем 2-ден 14-үн төттүр. 4 саат болду. 4 сааттан бери жүктөп, байлап бүттүм. Өзүңөр көргөндөй үстүңкүсүнө деле 2-ден страп тарттым анда алыпчы. Анан 1-ден кошумча мынча эле страп аркадан баякты көздөй тартып койдум да. Буга 2 страп тартып койдум. Бир жеңил эле экен. Буга деле бир палет байлап коюп бер. Анан бул жагымда өзүңөр көргөндөй баардыгы ушуну байладым. Алдым болсо алдыга сүрүлүп кетпесин деп алдыдан арканы көздөй тормуз тепкенде сүрүлбөгөндөй кылыпчы. Мына деле кое бербейт негизи. Ушуну алып тартып койдум. Мону болсо 2 страп менен тарттым мындагы. Буну мына палеттин үстүндө экен эле өз негизичи. Анан кулаптыр да. Нарана да бир палет койдук дагы астына. Бул билбейм эмне экен. Аны айттым мен нормально десем, эчтеке болбойт. Тарт жаап коюш керек беле десем, жок дейт. Ушундай кылып тартып байлап бүттүк. Мына азыр кагазды алып келдим мынакей. Велосипед менен ал жакта экен офиси. Кагаз менен алып келди, кагазын эми. Кудайга шүгүр деп. Биз жок. Окей. I need to sign, no? Yep. Кол кой берип коеюн эми достор ушундай. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп мынакей жолго чыктым. Бисмиллахи таваккалту алаллаху ла хавла ва ла куввата илля биллах деп туруп жолго чыктык. Кудай кааласа мынакей иншалла бүгүн жума күн. Бүгүн эртең бүрсүгүн айдап биринчи күнгө жеткиребиз. Кудайым буйруса Колорадо Денверге кетип атабыз. 2360 майлбы ушундай. Кудайга шүгүр жүктөп алдык, кеч болсо да чыгып алдык. Мейнден кеттик эми 95, 80, 76 кылып кетебиз. Ошо жолдор менен платный жолдор бар арасында, бесплатный бар. Айдашыбыз керек, эми карап айдашыбыз керек, жолдо чечилип кетет, страп аябай көп байланды. 8 жынжыр чейин тартылды, 12 бандер, бир 15-тей, 14-тей страп тартылды. Аябай көп, майда-чүйдө болуп кетти. Карта менен мына жолдо трак жүргөнгө болбойт деп жазып койду. Карта менен. Бул жака трак келбесе, анан булар көтөрүп алып чыгып бермек беле. Картада no tracks деп турат да, ушул жол мына жолдагы. Ал жерге чейин. Не важно, мына жерге деле трак келет экен, мынакей мына складтарга келип, трак келип жүктөп кетет да. Бисмилла. Кудайга шүгүр жүктөп алдык. Мына жерде трак бар экен, мынакей мына жака келип, трактар келип жүктөп кетет экен, мына көрүнөт. Бирок мына жерден баштап трак киргенге болбойт деп немеден ушундай чыгып калат. Картадан. Мына жерден баштап бирагына ушундай экен да, нар жагы нормально. Акстан ушул жерден полицейский кармап алып, не трак жүрбөйт деген жакта жүрөсүң деши да мүмкүн. Бирок андай дебейт. Мына жерге чейин эле экен да. Мына складтар кийин түшкөн окшойт. Мына складтарга чейин экен эле. Ошо достор, Кудайга шүгүр жолго чыктык. Буйруса комментарийга ак жол деп жазып койгула. Барыңарга рахмат. Комментарий жазгандарга, иштериңерге ийгилик тапкандарга Алла берекесин берсин. Күндөгү ниет кылып келем деп жаткан болсо, ниетиңерди Аллах Таала кабыл кылсын. Силер да ушул жака келип трак айдашты, же болбосо жөн эле келип Американы көрүп эс алып кетишти. Кудай Таала барыңыздарга насип кылсын. Ушундай достор, мен болсо жолду карап айдайын. Сиздер менен караекежи катталыктар катталышты унутпагыла. Лайктан басып, үй бүлө менен бөлүшүп
дайым көріп тұрыңыздарды өтінемін. Ассаламу алейкум.